мына көрсөтүп койгула, мына сразу эле мына. Андан сырткары биз мына тек паспорттарды дагы алмаштырдык. Тек паспорттар мына жөнөкөйлүү мындай карточка болуп калып көрүңүздөр. Мурун кагаз жүзүндө болчу, азыр мына жаңы үлгүдөгү тек паспорттар. Бул дагы мындай жеңилдик болду десек болот. Эми азыр биз 21-кылымда жашайбыз, билесиздер. Технологиянын өнүккөн заманы. Ошол түндүк аркылуу баардыгыңыздар эле түндүккө катталгансыздар. Түндүктүн ичине киргенде баардык данныйлар болот. Гаилер жолдо токтоткондо же бир кандай штрафы барбы, же кандай бир мүмкүнчүлүктөрү керек болгон болсо, ушул түндүк аркылуу эле баардык маалыматтарды, информацияны алганга укуктуу. Андан сырткары дагы бир маселе бар. Бизде эски правабыз бар да, билесиздер. Бессрочный деген. Сары права убагында берилген. Мына ошол праваларды урматтуу массалык маалымат каражаты өкүлдөрү, мен сиздерге ушул жерден түшүнүктүү болуш үчүн айтып кетейин. Биздин кошуна мамлекеттерибизде ал праваларды тааныбайт. Бизде тааныган бир гана ошол срогу менен көрсөтүлгөн кийинки чыккан праваларыбызды тааныйт. Ошон үчүн ошол эски правалар 2026 жылы январь айынан баштап туруп толук кандуу алмаштырылды. Бардыгын алмаштырабыз. Жаңы 10 жылдык мөөнөт менен гана ошол правалар алмашылып өтөт. Азыр мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мына сиздерден ар бир кыргызстандык жарандарыбызга ошол эски правалары бар болгон болсо, мына ошол 2026 жылдан баштап, 1 январдан баштап ушул алмаштырганга укуктуу. Кийинкилери чыккандар азыр мына колдонуп жүргөн 10 жылдык срок менен алар өз угунда, өз срогу бүткүнчө иштеткенге мүмкүнчүлүгү бар. Биз бул менен бүгүнкү күндө унаа мамлекеттик ишканасын толук кандуу реформага өтүп атабыз. Реформа жасап, ошол жердеги тапшырып аткан экзаменден баштап окуусуна чейин контрактный основа болот. Бүгүнкү күндө мына частниктерге деле берип атканда акча каражатын берип, эч кандай практика жүзүндө өткөргөндө дагы биз көрүп атабыз, чоң коррупциялык схемалар аныкталды. Ошонун негизинде бардыгы электрондук түрдө болот мындан ары. Биз болгону бардык жарандарыбыздын укугун бирдей кылып туруп, ошол праваны окуп алгандан кийин жарандарыбыз толук кандуу мындай профессиональный болуп чыгыш керек. Биздин эң негизги максатыбыз ушул. Биздин өсүп келаткан жарандарыбыз, өсүп аткан келечек муунга дагы жакшы бир из калтырып кетишибиз керек. Дагы бир маселе, урматтуу массалык маалымат каражаты өкүлдөрү, бүгүнкү күндө кызмат мамлекеттик ишканасы көрүп атасыздар, бардык цифровизация боюнча республика боюнча бардык органдарда иштерди жүргүзүп атат. Убагында кадастрдагы ишканасы билесиздер, канча деген очередностьтер көбөйүп, бүгүнкү күндө бардык онлайн, бүгүнкү күндө онлайн очередке, электрондук очередтерге туруп, азыр унаа дагы мына ошондой болду. Азыр мына буюрса 1-2 күндүн ичинде токтом өкмөттүн министрлик кабинетинин токтому чыгат. Токтомдо 2017 жылкы токтом негизинде иштелип келген. Азыр ошол токтом чыккандан кийин автомобилдерди дагы бардыгын онлайн регистрацияга өткөрөбүз. То есть автоматтык түрдө очередность жок болот. Бирок калтырып коюп атабыз. Эми каалаган желающий бүгүнкү күндө өзүнүн автомобилдерине ишеним болбогон болсо, пожалуйста, анда өткөргөнгө укугу бар. Бул дагы бизге кирип аткан автомобилдердин, билесиздер, растаможкадан өтөт. Инкоптор ошол жерде толук кандуу көрсөтүлүп турат. Биз вторичный кылыштын кереги жок. Ошон үчүн ушул регистрацияны дагы жеңилдетип атабыз. Андан сырткары мамлекеттик кызмат ишканасы бүгүнкү күндө толук кандуу купля продажаларды дагы онлайн түндүк аркылуу сатып алууга дагы мүмкүнчүлүктөрү түзүлүп атат. Бул дагы жеңилдиктер болот. Биз ар бир бүгүнкү күндө унаанын зданиясына барып, ишканасына барып, ал жерде очередке туруп, автомобиль сатып алып атканда ушул кыйынчылыктар болбосун деп, ушул жеңилдиктерди берип атабыз. Кудайым буйрса, 2 жылдан баштап унаанын өзүнүн жаңы зданиясы болот.
өзүнүн жаңы автодромдору болот. Ал жерде жеңил автомобилден баштап чоң автомобилге чейин, андан сырткары грузовой автомобилге чейин ал жерде практика жүзүндө ошол баардык иш-чаралар өткөрүлөт. Мунага барганда силер бир гана тек паспорт менен эле единый окно болот. Тек паспорт менен эле праваны алып кеткенге же номерди алып кеткенге мүмкүнчүлүк болот. То есть баардыгы уже дайын буюрса, биздин дагы бир жолу сиздерге кайталап кетейин. Биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасына ылайык баардыгы электрондук түрдө өткөрүлөт. Без человеческого фактора. То есть где нет человеческого фактора, там и нет коррупции. Но биз ушул нерсеге дайын буюрса келебиз. Бүгүн ушул нерсени сиздер менен бөлүшүп жарыя кылып коелу дедик. Эң негизги нерсебиз общегражданский паспорт боюнча дагы айтып кеттик. Андан сырткары дагы бизде билесиңер Элкат бүгүнкү күндө единственный монополист, государственный провайдер интернета Элкат. Бул дагы иш башкармалыктын управ делами балансына өткөн. Мурун ал Элкатта канча деген карыздары, канча деген акча каражаттар бүгүнкү күндө мамлекетке түшпөй, канча деген налогто карыз болгон. Андан сырткары мына Акнетти дагы өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына журналисттер отурасыздар. Ал дагы мамлекетке өтүп, акыркы мына 3 айдын ичинде бизге өткөн эле 5 айда болуптур. Результаттары жакшы. Бул боюнча дагы Элкаттын жетекчиси азыр сиздерге мындай обширный маалымат берет. Канча жылдын аягына чейин канча план менен, канча жыйынтык менен чыгат. Андан сырткары биздин иш башкармалыкка өткөндөн кийин кайсы реформалар жасалды. Эң негизги багыт мына мурун частный компаниялар ортодо болуп канча деген акча каражаттарды чыгарып кетишкен ошо интернеттен. Бизге келет экинчи маселе, эң негизги биринчи койгон биздин урматтуу президентибиздин койгон тапшырмасы бул 3 запасной бүгүнкү күндө биздин блокнотко киргизип атат. Эч кандай сбой болбойт. Мурун бир жерде билесиздер 2024 жылы экен же 2023 жылы экен сбой болгон интернетте. Азыр мындай сбой деген нерсе болбойт. Запасной баардык биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Мына азыр ноябрдын аягына чейин толук бүтүп атат. Бир жактан кирген, Казакстандан кирген, допустим, бизден линиябыздан сбой берсе, анда көлдөн киргизген экинчи линиябыз толугу менен бүттү, ал иштей берет, северди берет. Экинчиси Илкештамдан кирген линиябыз бул түштүккө берет. То есть бүгүнкү күндө баардык нерсесин алдын ала мына ушул иштер биздин жарандарыбызга толук кандуу жетсин деп туруп, ошол иштер жүргүзүлүп атат. Мына ушул нерсени сиздерге бүгүн жеткирип коелу дедик. Азыр паспорт боюнча кандай суроолор болсо берсеңиздер болот. Право водительское удостоверение, тек паспорт боюнча суроолор берсеңиздер болот. Андан сырткары бүгүн биз персонификацияны дагы ушул жерден сиздерге көрсөтүп беребиз. Кандай кылып праволор басылат, кандай кылып тек паспорттор басылат, кандай кылып туруп мына ушул жарандарды алган. Бардык нерсебиз ачык айкын. Каалаган сурооңуздарды берсеңиздер болот. Ошол эле негизде быйылкы жылы Унаа мамлекеттик ишканасы билесиздер Апас номерлери боюнча легализацияга мамлекет уруксат берген. 1 миллиард 400 канча миллион акча каражаты бул бир жолу түшөтүлгөн акча каражаты ошону мамлекетке түшкөн. Общий бүгүнкү күндө 6 миллиард 700 миллион тегереги болуп атат. Биз реформанын негизинен кийин мамлекетке 2025 жылы где-то бир 11-12 миллиардтын тегерегинде ошол акча каражатты бюджетке түшүрөбүз деп турабыз. Цифровизация бул билесиңер биздин эң негизги багытыбыз. Биз бир гана ошол цифровизация менен чоң ийгиликтерге жетишип атабыз. Мына бүгүн иш башкармалыктын управ делами 9 айлык жыйынтыгын коллегиясына өткөрдүк. 2022 жылы иш башкармалыкты алып атканда 137 миллион менен алганбыз. Бүгүн 9 айдын жыйынтыгы мынакей 10 миллиард 537 миллион менен жатты. Жылдын аягына чейин 13 миллиардка чейин дайын жүрсө жеткиребиз. 2025 жылы дайын жүрсө 24-25 миллиард болторабыз. 26 жылы точнее. Ушунун баардыгынын бизге результат бир гана цифровизация берет. Баардыгы электрондук түрдө
Биздин иш башкармалыкта бир да касса деген жок. Барлыгы электрондук түрдө иштер жүргүзүлөт. Кудайым буюрса, жылдан жылга биздин өсүштөрүбүз темпибиз жакшы. Бул бир гана мамлекеттин кызыкчылыгы, барлыгыбыз мына ошол команда менен ушул ийгиликтерге жетип атабыз. Бүгүнкү күндө бул жаңы аппараттар жалпы Кыргызстан боюнча ар бир районго 2-3 аппарат берилген. Эч кандай тоскоолдук болбойт жана техпаспорттагы, праводагы ар бир регион өзүндө программага ылайык өз учурунда 15 мүнөттө, даже 5 мүнөткө чейин бир права даяр болуп, мына өз окуп бүткөндөрүнө уже бере баштайт. Бул технология бүгүнкү күндө жаңы технология. Учкун мамлекеттик ишканасында ушул аппаратуралар полностью алынган. Жана бул аппаратуралар мына УНА ишканасы менен биргеликте УНАдын республика боюнча канча филиалы болсо, ошончо филиалдын бардыгына 5-6 болуп берилет. Негизи айтор бул права берүүдө жана техпаспорт берүүдө бүгүнкү күндө эч кандай тоскоолчулук да жок, жана проблема да жок бүгүнкү күндө. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына бир эле техпаспортты даярдап берүү, автоунаанын техпаспортун даярдап берүү бүгүнкү күндө болгону 30 секундтун гана убактын алат. Мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Мына көрсөтүп койгула, мына сразу эле мына алгыла. Бул да болсо мына цифровизациянын бүгүнкү күндө жакшы колго алынып, жана элдерге жакшы мүмкүнчүлүк берүү таризде мына ушул бүт бардыгы иш башкармалык тарабынан контролго алынып келип атат.